Бул башка жаныбарлар, мисалы койлор, ой, жылкы баардыгынын эле ооз омурткасынын асты үстүндө кемирчеги жок. Өзгөчөлүгү ушул. Эгер көпүрө бузук болсо, анда байланыш начарлайт. Ушул 90%дан көп адамдын ооз омурткасы нормада болбойт экендигин далилдеп чыгышкан. Бул негизинен омуртка тутумунун ооруларына байланыштуу. Ошон үчүн омуртка чыгып кетип бир, тайып кетип бир деген бул мүмкүн эмес. Башын мынтип оң жакка, сол жакка буруп көрүш керек. Менин эң кичинекей пациентим бир жумалык жаңы төрөлгөн ымыркай. Алар эм албай калат, кыймылдар аябай начар болуп, өөрчүбөй токтоп калат. Пациенттер кабыл алганда 3 жашка чейин же болбосо 12 жаштан чоңдору жасайбыз деп ойготот да, акыл ээси ойгонот, анан ыйлай баштайт. Андан кийин колу бут кыймылдайт да. Жарылып ичинен мындай суусу чыгат да, сууюк бөлүгү. Башка 4 кан тамыры барып, анан кайра кайтат. Себеби мендей адистер бул Жалал Абадта, Ошто дагы бар. Арбаңыздар, Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кезектеги чыгарылыш Бишкек шаарында Үмөт Алиев 124 дарегинде жайгашкан Атлант ден соолук борбору боюнча болмокчу. Атлант ден соолук борбору кимдер үчүн кандай кызмат аткарат? Жалпы кандай оорулар менен күрөшүп келет? Алдыда сиздер менен чогуу билмекчибиз. Саламатсызбы, агай, кандайсыз? Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы, рахмат. Негизи эле Атлант деп калдык. Ошол жака кызыгуучулук артып, анан көрүүчүлөрүбүзгө дагы кененирээк маалымат берүү максатында келип калдык. Анан сурообузду эле маегибизди ушундан баштагым келип турат. Негизи эле Атлант деп калдык. Бул дененин кайсы бөлүгүндө жайгашкан? Негизи эле адамдын организмине кандай таасири бар, кандай роль аткарат жалпысынан? Бул атышчасы ооз омуртка. Бул башка омурткалардан бир эле өзгөчөлүгү, баардык омурткалар мындай кемирчек аркылуу бири-бири менен жармашып турат да. Биз эми кыргыздар кой союп көп жейбиз, анан жакшы билебиз баарыбыз. Бул ушунчалык бекемде кемирчектер. Ал эми бул Атлант деген ооз омурткада асты үстүндө кемирчеги болбойт. Өзгөчөлүгү эле ушулда. Бул башка жаныбарлар, мисалы койлор, ой, жылкы баардыгынын эле ооз омурткасынын асты үстүндө кемирчеги жок. Өзгөчөлүгү ушул. Анан бул баш менен денени байланыштырып турган көпүрө да. Эгер көпүрө бузук болсо, анда байланыш начарлайт. Анан бул ошол көпүрө болуп эсептелет негизинен. Анан өзү бул методика Кыргызстанга кантип келип калды? Ошол жөнүндө бир аз айтып коеюн. Мисалы, бул Рене Клаудиус Шумперли деген бир окумуштуу киши болгон, бул Швейцарияда. Ал ушул жаш кезинде көп кокустуктарга туш келген, мындай армияда кызмат өтөп жүргөндө дагы ошондой кокустуктардын аркасынан ден соолугунда аябай начарлап, башы тынымсыз ооруп кыйналган экен. Анан ал эмнеден болот деп изилдеп отуруп, ушул бир эле омуртка нормада болбой калышы мүмкүн экенин таап чыгышат да. Себеби калган омурткалар ордунан жылбайт экен да, алар сынышы мүмкүн. Ал кишинин баардык омурткасы жакшы, сынган эмес, бирок бир эле ооз омуртка нормада эмес. Анан ошол ооз омуртканы кантип оңдосо болот деп атырып, ушул методика табылып чыккан да. Бул ошол 93-жылдан 96-жылга чейин бир топ окумуштуулар менен биргеликте анан ушул методика иштелип чыгып, биринчи жолу ошо 96-жылы жалпы элдерге сунушталып анан жасала баштаган. Анан ал окумуштуулардын изилдөөсүндө ушул 90%дан көп адамдын ооз омурткасы нормада болбойт экендигин далилдеп чыгышкан. Анан ал жөнүндө дагы кененирээк буюрса түшүндүрүп берейин. Негизи баш оорудан келип чыккан методика деп калбадыңызбы? Негизинен эле жалпы Атлант ордунан жылганда, же болбосо нормадан сырткары болгондо кандай оорулар келип чыгат? Бул эми баш оорудан келип чыкпады, но баш ооруган үчүн айла жок изденип тапты да ошону. Анан бул негизинен омуртка тутумунун ооруларына байланыштуу болот. Бул жанагы остеохондроз, протрузия, грыжа деген урукансыз да. Андан сырткары бизди көтөрүп турган бут болгон үчүн буттун оорулары, артроз белгилүү, анан жанагы майтаман болгондор бар, ошолорго байланышы бар, плоскостопия деп коет го. Андан кийин анан бул өзгөчөлүгү бул омуртканын жана айтып өткөндөй асты үстүндө кемирчек жок деп айттык. Бул баш менен денени байланыштырган үчүн бул нормада болбосо башка келаткан кан дагы тоскоолдукка учурайт дагы, бул баш ооруларга алып келет. Андан кийин бала кезден төрөлгөндөн бери бизди коштоп келген көпчүлүк адамда бар. Бул адам баласынын жарымынан көп деп эсептелинет. Внутричерепное давление деген бар да, бул баш сөөктүн ичинде басым өсүп кетет. Ал дагы ушуга тиешелүү болот.
Андан көздүн көрүүсүнүн начарлаганы, кулактын угуусунун начарлаганы дагы бул баштан үйдө органдар жабыркап, ал да ушул ооз омуртканын атланттын норма эместигинен болот да. Андан дагы көп кездешкен жана кан басымдын бийи көтөрүлүп кеткени, түшүп кеткендер бар эмес, ошонун баардыгы ушу менен байланыштуу да. Негизи жалпы кандай оорулар менен кайрылышат сиздерге көбүнчө? Атлант медицина тармагында анчалык деле кеңири жайылган эмес деп айтсак болот да. Анан дароо эле Атланттан болуп аткандыгын бейтап билбеши мүмкүн да. Анан кандай көйгөйлөр менен кайрылышат жаңы келгенде? Биз ошол элге ушул методиканы жайылтып атканыбызда ошол биз реклама жасайбыз да, ошондо минтип айтабыз. Бул омуртка оорулары, омуртка тутумунун оорулары, ошол грыжа, остеохондроз, протрузия дегендей. Анан азыр грыжасы жок адамдар аз эле да, көчөдө 3 адам баратса, ошо 3-өөнүн 2-өсүнүн бели ооруйт дегендер. Алар бизге кайрылышат. Анан 50-60 жаштан тегерегинде жана артроз деп тизе муун оорулары пайда болот. Аларды биз карайбыз. Алар менен кээде тең көп келгендер да. Анан эң эле көп келгени бул баш ооруу, баш ооруу. Ошондой эле 50-60 жашта кан коюланып, жана мындай омурткада бир аз кысылуу болуп, кан тамырда өтө албай, анан давление көтөрүлүп кеткен адамдар келишет да. Бизге эң көп келгени ушул баш оорулар, баш айлануу, бел оорулары менен көп кайрылышат. Жакшы. Ооруларды дарылоодо кандай метод колдонулат? Жалпы массажбы же болбосо атайын бир өзүнчө методу барбы? Өзүнчө методу бар. Ушул атлантты оңдоонун өзүнүн методикасы бар. Жанагы жогоруда айткан Шумперлер деген кишинин методикасын биз ошону колдонобуз. Ол биринчиси. Бул жанагы жогоруда айткан оорулардын себебин жок кылат да. Мисалы, дарылоонун эки гана жолу бар да. Бирөөсү оорунун симптомун айыктырса болот, анан экинчиси оорунун себебин, причинасын алса болот да. Эгерде оорунун симптомун гана дарыласаң, ал убактылуу жеңилдик берет дагы, бир топ убакыттан кайра оорулар кайталанса, анда кайра дагы дарыланууга туура келет. Ошентип, кайсы бир ооруну айыктырыш үчүн өмүр бою мындай көңүл бөлүп уход кылуу керек деп коебуз. Ошондой кылышка туура келет. Ал эми экинчи жол оорунун себебин жок кылып койсо, дене өзү айыга турган мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы, бир жерибизди мынтип чыйып алсак, ал өзү айыга баштайт да. Ошондой функция дененин баардык жеринде иштейт. Ага шарт түзүп бериш керек да ошол айыгууга. Биз оорунун себебин жок кылабыз да, атлант оңдолгондо, ал калган ооруларды дене өзү айыктырып баштайт. Анан ошол оорулар тезирээк айыгыш максатында биз анан массажды, мындай комплекстүү лечение деп коет да, анан көнүгүүлөрдү дагы кошумча сунуштап анан жасатабыз. Ошол негизинде биз бир эле учурда симптомун да жакшы кылабыз, бир эле учурда оорунун себебин да, причинасын оңдогондугу үчүн биздин пациенттер оңдоп айыктырып алса, Кудай буйруса, андан ары оорулар аларды кыйнабайт да, биротоло кутулса болот. Анда сиз менен чогуу көрүүчүлөрүбүзгө негизи эле оңдоо процессин көрсөтүп бербейлиби? Макул. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр агай менен биргеликте атлант процедурасын өзүм менен сынап көрөйүн деп атам. Азыр биргеликте чогуу көрөбүз. Анда азыр биринчи текшерип көрөбүз. Атлант норма эмес, аны кантип билебиз? Жана мен жогоруда айттым, баардык омурткаларда омуртка аралык кемирчек бар деп айттым да. Бунун өзгөчөлүгү ушунчалык бул кемирчек универсалдуу жаралган. Бул бир убакта эле бүт жака кыймылдайт, чоюлат, буралат. Бир убакта эле аябай бекем жармаштырат да. Мисалы, кээде авария сыяктуу кокустуктарга туш келип, омурткалар жарака кетип, сынган учурлар болот да. Бул сөөк сынып кетиши мүмкүн, бирок омуртка ажырап кетпейт да. Кемирчек сөөктөн дагы аябай бекем болот. Ошон үчүн омуртка чыгып кетпир, тайып кетпир деген бул мүмкүн эмес. Бул эмне болот? Бул деген бүкүрөйүшү мүмкүн, сколиоз болушу мүмкүн, буралышы мүмкүн, анан кайкалап калышы мүмкүн. Ошентип туура эмес күч келип, жана биз билген грыжа, остеохондроз, протрузия дегендер болот да. Ал эми жана айттым, атлант деген ооз омуртканын өзгөчөлүгү астында, үстүндө кемирчеги жок. Азыр мен сизде диагноз жасаганда кантип жасашым мүмкүн? Мен бул экинчи омуртканы кармап алам дагы, ушул экөөнүн ортосунда кыймыл оңго солго буралабы, мен ошону издейм да. Азыр текшерип көрөлү анда. Ал үчүн ушу удобно, ыңгайлуу отурабыз. Мына мен азыр экинчи омуртканы издеп таптым да. Анан экинчи омуртканы бекем кармайм дагы, анан көрөм, баш кыймылдайбы? Кыймылдайт. Менин кармаган колум тоскоолдук кылган жок, бул солго бурулат, туурабы? Бул норма да. Мен дагы деле ушундай бекем кармап тура берем дагы, оң жака болот экен, оң жака такыр болбойт. Сизге байкалып атабы да? Башты бура албайсыз бияка, ал бул жака бура бересиз. Буну биздин көрөрмандар кантип билсе болот өз алдынча? Алар үйдө көмкөрөдөн жатып, башын мынтип оң жака, сол жака буруп көрүш керек. Мисалы, сиздики көмкөрөдөн жатсаңыз, башты солго буруп уктаган ыңгайлуу. Себеби сол жака бурулат экен да, норма экен. Ал эми оң жака буруп туруп көмкөрөдөн жатсаңыз, сизге ыңгайсыз, себеби баш азыраак бурулат да. Биздин көрөрмандар өз алдынча ушинтип текшерип көрсө болот. Эгерде мойын омурткада грыжа сыяктуу оорулар болбосо.
А болбосо биздин адистерибизге келсе алардын баары текшерип көрүп берет. Мына бияка болбойт. Эми биз азыр ушунун атлантты кармап турган булчуңдарын бошотуу менен бул жакка дагы бурушубуз керек, биздин тапшырма. Ал эми сиздин ден соолукта мына уюп, талыган, ооруган жерлериңиз болсо, алар бул жок болуп кетет да, жакшы болуп айыгыш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр агай менен биргеликте менин атлантыма диагностика жасадык. Мунун негизинде менин атлантымда көйгөйлөр бар экенин, же болбосо нормада эмес экендигин көрдүк десек болот. Мага өзүмө абдан таң калыштуу болду. Бул күнүмдүк жашообузда билинбегени менен кээде далыбыз уюп, же болбосо ар кандай көйгөйлөр болушу мүмкүн. Буга маани бербегенибиз менен жогорудагы ооруларга алып келет экен. Азыр агай менен биргеликте ошол менин атлантыма процедура жасайбыз, анан жыйынтыгын сиздер менен сөзсүз бөлүшөм. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй агай менен биздин процедурабыз жакшы деңгээлде өттү десек болот. Болгону 6 мүнөттө менин атлантымды түздөөгө жетиштик. 6 мүнөттүн ичинде процедура өзү оору менен коштолот экен, бирок чыдаса болот. Анткени менен өзүмдү баштагыдан кыйла жеңил сезип калдым десем болот. Анан негизи эле бул процедурага жаш өзгөчөлүк чектелеби? Кийинки сюжеттен көрүңүздөр. Жаш өзгөчөлүктөрү бул процедуранын өзгөчөлүгүн айтайын. Жаш өзгөчөлүктөрүнө карабайт. Себеби менин эң кичинекей пациентим 1 жумалык жаңы төрөлгөн ымыркай. Ал балдарды бизге эмнеге алып келет? Алар жана гидроцефалия деп коет, баш сөөктө ичинде суу аябай көбөйүп кетет да. Алар эм албай калат, кыймылдар аябай начар болуп, өрчүбөй токтоп калат. Ошон үчүн аларды жасаган учурларыбыз болду. Эң чоң пациентим меники 90 жашта, прям 90 жашта, 89, 87, 88 эң улуулар ушуларды жасадым. Анан кийин бул бираз ооруксунтат да жасап аткан кезде. Ошон үчүн бир 6-7 жашта балдар чыдай албайт. Анан биз пациенттер кабыл алганда 3 жашка чейин же болбосо 12 жаштан чоңдору жасайбыз деп сунуштайбыз да. Алар эми акылына кирип түшүнүп калышат. Ал эми кээде арга жок жанагындай аутизм деген азыр жаш балдарда ушундай бар да, кездешип атпайбы? Анан ал акыл эстин өсүүлөрү бир жайлап калган учурлар болот да, токтоп калат. Ошолорду жашына карабай жасаганга аргасыз болобуз да. Себеби аларды убакыт өткөзбөй жасоо керек. Негизинен атлант кандай учурда жылып кетет? Атлант бул жогоруда айткандай ооз омуртканын астында, үстүндө кемирчеги болбойт деп айттык. Ошон үчүн да ымыркай жаңы төрөлгөн кезде кыймылдай албайт да, колу буту кыймылдабайт. Аларда аң сезим жок, сознание жок деген кезде. Анан кийин төрөлгөндөн кийин акушер аны чапкылап атып, ошондой бир сезгентип атып анан ойготот, акыл ээси ойгонот, анан ыйлай баштайт. Андан кийин колу бут кыймылдайт да, сознание ойгонгондон кийин. Ага чейинки аралыкта бала кыймылдабай төрөлөт. Ал эми бул ооз омурткада булчуң эттер болбогон үчүн булар такыр кармай албайт. Анан кийин сиздер жакшы билесиздер, аял кишинин бул жамбаш сөөгү эркек кишиникине караганда бир аз кененирээк болот да. Ал бул малыйтаз деп коет, бул тегерек болсо аял кишиде овальный формада болот. Жаңы төрөлгөн ымыркайдын башы да ошондой овальный формада болот да. Анан бала төрөлгөндө ийини тоскоолдук жаратат, анан башты бир аз бурап анан төрөтүп алуу бул жеңил да, ыңгайлуу. Андан сырткары төрөлгөндөн кийин башы бир эле убакытка бир аз бурулуп калса, анда ушул булчуңдары иштей элек ооз омуртка ордунан жылат. Ана кайра биз түздөгөнгө маани бербей койсок, бала ыйлагандан кийин ошол бойдон кармап калат да. Ошон үчүн биз 90%дан көп адамдарда ушул ооз омуртка нормада болбойт деп эсептейбиз. Бул негизинен ошо төрөлгөн кезде гана жылат. Андан кээде мондой кокустуктар болот, аварияга түшүп келген адамдар, кээде спорттук катуу травмалар алганда дагы кошумча жылган учурлар бар да. Омуртка оорулары деп калбадыкпы? Анан бели ооруган адам кайрылтса болобу? Кандай тиешеси бар, байланышы бар атлант менен белдин?
Омурткада мисалы бел омурткаларда кемирчек бар, бул ордунан такыр жылбайт дедик да. Кемирчек аябай бекем, бирок кемирчектин сырткы бөлүгү бир катуураак стенкасы бар да, фиброзный кальций деп атайт. Анан бирок мунун ички бөлүгүндө суюк бөлүгү бар, пульпузный ядро деген. Ошон үчүн омуртка мынтип амортизация болуп көтөрүп жүрөт да бизде урундурбай бири-бирине. Андан кийин бизде сколиоз деген бар да, азыр сколиоз деп жаш балдардан ата энелер ар жака алып барып келип жүрүшөт да туурабы. Анан сколиоз өзү эмнеден пайда болот? Себеби адамдын атланты нормада болбой, бир кулак бизде өйдө болот да. Анан кулактын ичинде вестибулярный аппарат деген функция бар. Бул башты сөзсүз түрдө түздөйт. Мисалга сиздер көчөдө башы кыйшык адамды көрбөгөнсүздөр. Ал эми башты түздөйм деп бири ийнең ылдыйга түшөт да, бирок баш түздөлүп калат. Бири ийнең ылдый болуп калат. Сумкасынан түшүп кете берет, бияка ыңгайлуу деген сөз да. Анан сколиоз болгону буга чейин мынтип окутту да, мисалы бизде деле туура эмес олтурсаң кыйшайып каласың, сумканы бир жака көтөрсөң кыйшайып каласың деп. Анан ал теорияга мен толук кошулбайм. Баш сөөктү түздөйм деп дене арга жок кышык абалга келет. Өзүнө жертва жасайт деген сөз да. Андан кийин омурткаң сколиоз болгондон кийин кемирчекке туура эмес күч келип жүрүп, ушул омуртка аралык кемирчек сезгенет. Остеохондроз болот бул жерде, протрузия болот, анан кээде мындай грыжага чейин айланат. Жарылып ичинен мындай суусу чыгат да, суюк бөлүгү. Ал суюк бөлүгү бул нервге жетип кыса баштаса, мисалы бутка берип ооруйт, жана седалищный нервди кысып калышы мүмкүн. Эгер мойын омурткада грыжа болсо, ал колго берип ооруйт. Ал эми көкүрөк омурткаларда грыжа болсо, ал бул ич органдардын функцияларын начарлатышы мүмкүн да. Анан ошон үчүн атлант оңдолуп, биз сколиозду оңдогонубуз үчүн бул кемирчекке туура эмес күч келген жакшырат дагы, анан түздөлө баштады да. Анан жанагы бел ооруу, грыжа дегендер кайра оорудун акырындап кирип, анан алар толук айыгат. Ошон үчүн бизге бел оору менен аябай көп кайрылышат. Анан биз оңдоп, андан кийин кайра оорубай турган кылып оңдоп беребиз. Негизи эле азыркы учурда Кыргызстанда деп айтсак болот, атланттын туура эмес жайгашканынан улам кеңири тараган оорулар кайсылар? Бул баш оорулар, анан кан басымынын көтөрүлүп кеткени, тескерисинче түшүп кеткени, баш айлануу, алар да бизге аябай көп кайрылышат. Мисалга баш оорунун анан кан басымынын көтөрүлүп түшкөнүнүн да себеби, мисалы ооз омурткада кан тамырлар өтөт да, башка 4 кан тамыры барып, анан кайра кайтат. Артерия вена деп атап коет да. Ошол 4 омуртканын экөөсү, 4 кан тамырдын экөөсү омуртка баштын алды жагынан кетет, моюндун. Экөөсү омуртканын ичинен кетет да. 6 омурткадан аралап өтөт. Анан бизде кичине ротация деп коет, мындай буралуу болуп калган болсо, ошол кан тамыры бараткан тешиктери бири-бирине мындай дал келбей, кан тамырлары ийилип өтөт да. Анан не прямолинейный болуп калат да, бул позвоночный артериянын жолу. Анан кийин эгерде кан өйдөгө өтө албай койсо, башка анда кан жетпейт, ал адамдардын давлениясы, кан басымы төмөн болот. Алардын башы айланышы мүмкүн, көздүн көрүүсү начарлап, минус болуп калат, жана очко тагышка туура келет. Андан сырткары башка кислород, витамин, минерал жетишпегендиги үчүн ал баш ооруга алып келет. Анан адамдар жумуш кылбай эле чарчай берет. Түшкө чейин гана мындай күч кубат жетет, түштөн кийин эле уйкуң келип баштаган баардыгы ушул башка кислород, витамин, минерал жетпейт деген сөз да. Ал эми ошол эле убакта жогору барып ылдый түшүп аткан отток жана вена деген нерсе кысылса, анда башта кандын басымы көбөйүп кетет да. Анда баштын бул арка тараптары биринчилерден болуп ооруп баштайт. Себеби пациенттер бирөө келет да, мен төбөм ооруйт, бирөө айтат аркам, бирөө жарым ооруйт дейт. Ошонун баары ушу кан тамырга тиешелүү да. Анан өйдөдөн ылдый түшө албай, кан басым көтөрүлүп кетсе, давление, анда баштын арка тарабы ооруй баштайт. Ошол эле учурда бул кан тамырга тиешеси жок баш оору бар, ал бул внутричерепное давление деп аталат. Баш сөөктүн ичинде суунун дагы көлөмү убактылуу көбөйүп кетет да. Себеби бизде спинномозговая жидкость деп аталат. Баш мээ суу курчап турат мээни. Ал суунун уландысы биздин жүлүнгө түшөт. Анан башка жүрөк согуп кан келгенде мээ чоңоет. Суу ылдыйга түшүп кетиш керек. Эгер ошо суунун бараткан жолу дагы ооз омуртка, атлант кыйшык болуп ылдыйга убактылуу түшө албай калса, анда баштын ичинде чыңалуу пайда болот. Ошол внутричерепное давление деген ошол да. Андан башка да баш оору болушу мүмкүн. Бул мисалы гаймориттен болушу мүмкүн. Анда маңдайыбыз бир убактылуу гана ооруйт да. Мисалы суу өткөзүп алган убакта, калган убактарда оорубай калат. Ошентип атлант оңдосок, бир учурда эле кан басымы жогору төмөн болгону, баш ооруну кошуп, анын ичине жана внутричерепное давление дегенди кошуп оңдоп койсок болот. Атлантты түздөө процедурасы канткени менен жеңил процедуралардын катарына кирбейт экен. Анан жалпы кандай ооруларды жасоого болбойт? Кандай каршы көрсөтмөлөрү бар? Эми биз жасабаганга аракет кылгандардын бири бул омурткаларда жанагындай жарака кетип же сынып, аларга имплант коюлса.
Себеби омуртка түздөлүп атканда бул сколиоз түздөлөт, анан ошол имплантка күч келип калышы мүмкүн деп атайын ошолорду жасабаганга аракет кылабыз. Бир учурда эле жасаган убактарыбыз дагы бар, анан жасабаганга аракет кылабыз. Андан сырткары аял кишилер кош бойлуу убакта, мисалга кош бойлуу аял киши келип анан келсе биз эмне деп айтабыз? Башка нерседен угроза деп коет да, мисалы грипп болуп же жыгылып же ачка ток калып, андан ошондой кош бойлуулукка коркунуч жаралса атланттан көрүшү мүмкүн да, оңдоттум эле деп. Анан ошондой болбош үчүн атайын ошол учурда да жасабаганга аракет кылабыз. Ошол убакта мен өзүм тааныган дос тууганымдын, жолдошторумдун келинчектери, тааныштары мен кош бойлуу кезине карабай эле оңдойм. Себеби атлант оңдолбосо бел оору күчөп кыйналат, баш оору күчөп кыйналат. Ошон үчүн арга жок, аларга карабай эле оңдогон учурларыбыз болот да. Анан бир убакта эле кайсыл ооруларга жардам болбоюшу мүмкүн. Мисалы кулактагы шум деп коет да, ошол токтоосуз боло берсе, мына бир канча жылдан бери боло берсе биз жардам кыла албайбыз деп айтабыз. А эгерде кээде бар, кээде жок болсо, анда биздин мондой мүмкүнчүлүк, шансыбыз көбөйөт аны дагы оңдогонго. Анан кийин инфекциялык ооруларды дарылай албайбыз. Мисалы артрит, полиартрит дегендер бар, гайморит, ангина, атит, булар бизге тиешеси жок. Ал инфекциялык ооруларга эми антибиотик сунуштаган аргасыз болобуз да, ошон үчүн биз аларды дагы атлант жардам бербейт деп айтабыз. Андан сырткары мисалы ички органдардагы язва сыяктуу оорулар, рак сыяктуу оорулар болсо, аларды биз оңдой албайбыз. Калгандарына жардам кылсак болот. Процедура жалпы 6 мүнөткө созулат экен. Мунун кызмат акысы канча болот? Эми биз биринчи пациент бизге келгенде алар текшерип көрүп, консультация беребиз да. Ошондо кеңешти берип атканда, ал кеңеш берүү акыбыз бул 500 сом турат. Кабыл алуу, текшерип көрүү, анан биз алардын көйгөйлөрүнө жардам кыла алабызбы, ден соолукта көйгөйүнө же жокпу, аларыбыз 500 сом турат. Андан сырткары эгерде пациентти текшерип көрүп бизге тиешелүү болсо, биз жардам бере ала турган болсок, анда ушул процедураны сунуштайбыз. Ал процедуранын баасы 15 000 сомго бааланат. Бул Кыргызстандын баардык бурчунда ушундай. Себеби мендей адистер бул Жалал Абадта, Ошто дагы бар. Андан сырткары мисалы Россияда бул 45 000 рубльга жасалат. А бизде ушул илгери 9 жыл мурда баасы кандай коюлса, ошол бойдон көтөргөн жокпуз. Анан бунун эмне өзгөчөлүгү, мисалга жана айттым, 100 адамдын отусуна 2-3 жолудан көбүрөөк жасалып калышы мүмкүн деп. Бир жолу жасалабы, 2-3 жолу айырмасы жок. Бул акчасы бир эле жолу төлөнөт. Өзгөчөлүгү ошол. Эгерде биз оңдой алсак, сөзсүз жардам берет, опытыбызда билебиз. Оңдой албай койсок, сөзсүз жардам бербейт. Аны да опытыбызда көрүп келатабыз да. Ошон үчүн жакшы жери ошол бир эле жолу төлөнгөнүндө. Эгерде биз симптомду убактылуу айыктырган болгондо, анда ар бир келген сайын төлөш керек деп айтмакпыз да. Анда өтө кымбат болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул бир ооруну, баш оору, бел оорунун баардыгын кошуп айыктыргандыгы үчүн ушул баа коюлган. Негизи 9 жылдан бери иш алып барып келе жатабыз деп атпайсызбы? Анан жалпы канчага жакын пациент дарыланып, кандай жыйынтыктарды көрүштү жалпы? Ушул 9 жылдын ичинде биз 6000ден көбүрөөк процедура жасадым. Ошончо мындай ден соолугуна жабыркагандар кайрылышты. Анан биздин ошол Instagram баракчаларыбызда дагы ошол биздин дарылануучулардын калтырган отзывдары бар. Алардан тааныштырсаңыздар да болот. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте Атлант ден соолук борбору тууралуу толук маалымат берүүгө аракет кылдык. Дагы да түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, экрандагы номерлар аркылуу байланышсаңыздар болот. Биздин берүү жыйынтыкталды. Кайрадан кийинки берүүлөрдөн жолукканча саламатта туруңуздар, ден соолукта болуңуздар.